Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү күндө мектеп окуучулары азыркы учурда жайкы каникул убагы болуп саналат мектеп окуучулары үчүн, ал эми мугалимдер үчүн дагы эмгек өргүүгө чыгышты. Жана ошондой эле жаңы окуу жылына кандай даярдыктар бар? Бүгүн биз куттуу студиябызга келген коноктор менен дал ушул теманын алкагында сүйлөшкөнгө аракет жасайбыз. Сиздер үчүн пайдалуу маалыматтар болот деген ишеничтебиз. Мен болсо тааныштырып өтөйүн. Бүгүн бизге Ош шаарындагы окуу борборлорунун биринен конокторубуз келип калган Нургүл Тайыр кызы, мугалим эжекебиз. Жана ошондой эле жанындагы окуучусу, негизи эле мугалим деп дагы атап койсок болот, Сезимай Кушпакова бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Кутмандтарыңыздар менен маанайыңыздар кандай? Бирге болсун, маанайыбыз абдан жакшы. Бүгүн биз көрүүчүлөргө ушул мугалимдер жайкы каникулда эмне иш кылат, эмне иш кылып жатат, деги эле эмне иш кылыш керек, мына ушулар тууралуу жалпы көрөрмандарга ой бөлүшөлү деп келип калдык. Жогоруда айтып өттүк, бул борборлордон келген мугалимдер сиздер. Тактап айтканда Лидер Азия борборунан келген. Бул борбор качан түптөлдү эле, ким тарабынан, ушул боюнча кененирээк маалымат берип өтсөңүздөр. Эркин Бапанов деген агайыбыз тарабынан түптөлгөн, азыр ал Египетте окуп жүрөт. Учурда бул жакта аткаруучу директорлору иш алып барып жатат. Мен ал жакта жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо боюнча башкы адис болуп иштейм. Негизинен окуу борборлорунун азыр жайкы каникулда абдан бир ишмердүүлүктү алдыга алып бара жаткан убагы. Анткени жайында бардык окуучулар эс алууга чыгып, тил курстарын үйрөнөлү дейт. Бизде бардык эле англис тил, орус, түрк тилдери тил курстары бар. Ошондой эле тез окуу, ментальный арифметика жаш балдар үчүн азыр эң эле актуалдуу болуп жаңыдан кесип катары Кыргызстанда байкалып келе жаткан СММ адистерин окутабыз. Андан сырткары кыргыз тили жана адабияты боюнча олимпиадага дагы даярдайбыз. Жалпы республикалык тестирлөө деп калдык. Эжеке, быйыл дагы даярдадыңыздар демек, жогорку балл алгандар болдубу дал ушул курстан окуп туруп? Быйыл биз ишмердүүлүгүбүздү биринчи тил курстарынан баштаганбыз, тез окуу. Анан быйыл жалпы республикалык олимпиададан бир топ көрсөткүчүбүз болгондон кийин жалпы республикалык тестирлөөнү да коштук. Быйыл эң жогорку алган окуучубуздун баллы 219ду түздү. Ал эми эң төмөнкүлөрү 120дан өйдө болду. Демек, мындайча айтканда жыйынтык берди, жакшы. Тил курстарына, мисалы, кандай тил курстарына басым жасайсыздар, кайсыл тилдерге көбүрөөк басым жасайсыздар, анан мугалимдер кандай методдор же болбосо усулдар менен сабак өтөт? Мугалимдер абдан жаш болгонуна карабастан тажрыйбалуу, директорубуз дагы абдан жаш. Жаңы гана 30га чыгып жатат. Жаштык дем менен, күч менен иштейбиз дебейсизби? Ал жакта жаш болгону менен Айтматовдун дагы жакшы сөзү бар да, жаштын да жаштай тажрыйбасы бар депчи. Мен деле 30га чамалап калдым, 30дан бир аз эле ашып. Бирок биздин дагы өзүбүздүн бир топ тажрыйбабыз, жыйынтыктарыбыз болгон үчүн ушул багытта, ушул борборду иштетип жатабыз. Негизинен тил курстарына кайрыла турган болсок, түрк тилине үйрөнөбүз дегендер абдан көп, англис тилин үйрөнөбүз дегендер абдан көп. Жашы бир топко барып калса дагы, ошол мен бул мамлекетке кетип жаттым эле, бир аз мындай жөнөкөй сүйлөшкөнгө, англис тилин үйрөнүп алайын дегендер көп. Жакшы. Нургүл эжеке, айтсаңыз, жогоруда сиз айтып өттүңүз да, бөлүмдөрдү санап өттүңүз. Тактап айтканда бул ушу ОРТга даярдоо, андан сырткары тез окуу, тил курстары жана башка. Азыркы учурда көбүнчө жаштар кайсыл бөлүгүнө көбүнчө басым жасашат? Азыр жогоруда айтып өттүм, анан жалпы республикалык тестирлөө боюнча айта кетсек, бир топ окуучулар келип окугандан кийин кыргыз тили ушунча кызыктуу сабакпы, биз ушунча нерсени билбей жүргөнбүзбү деп олимпиадага келгенде биринчи аябай көңүлсүз келишет. Андан кийин сабак өтүп баштагандан кийин алар абдан кыргыз тилине кызыгып, биз эмне үчүн мындай терең өткөн эмеспиз деп аябай мындай кызыгып калышат да. Биз дагы албетте кур жалак өтпөйбүз. Ага тиешелүү өзүбүздүн методикалык китептерибиз бар. Жаңыдан эле чыккан биздин Олимпиадага жол деген китебибиз жарыкка чыкты. Биз 4 жылдан бери Олимпиадага даярдайбыз. Быйылкы жылдын эле результатын айта турган болсок, Кара Суудан даярдаган Сабина деген окуучубуз 2-нчи орунду алып келди. Анан 3 окуучубуз республикалык олимпиадага катышып, жөн гана байгелүү орундарга жетишти. Демек, бул китептердин автору сиз өзүңүз? Автору, түзүүчүсү. Жакшы. Сезимай, кандайсың? Өзүң тууралуу бизге кенен маалымат айтып берчи.
Жакшы. Мен өзüm Ош шаарындагы Саитбек Муратов атындагы балдар музыкалык мектебин 5 жыл окуп бүттүм. Красный диплом менен, Кызыл диплом менен. кызыл диплом менен. Бүткөнүмө 1 жыл болду. Бирок дагы деле мына Калбаева Жумакан Нарматовна эжекеден сабак алгам. Бирок дагы да ошо билбеген күлөрүмө алдыга улантыш үчүн дагы деле барам азыр. Дагы деле барып келем. Азыр каникулдабыз. Бирок сентябрдан дагы барып, ошо күлөрдү дагы үйрөнөм. Күйлөр деп калдым. Сен комузуңу көрүлүп, биздин телекөрүүчүлөр эртең менен бизге сонун маанай тартуулап берет деген бир ишеничте турушат. Анда сен бир күү чертип бер бизге, Анда сенден жагымдуу чыгарма болсун. Ырдап бересиңби же күү ойноп бересиңби? Күү. Жакшы. Болуш Мадазимов атабыздын Сарынжы бөкөй деген күүсү. Баракелде, эң сонун Сарынжы бөкөй деп аталган күү болду, Мен да бир аз комуз чертип койчу жайым бар. Эң сонун так мындай кулакка жагымдуу угулду десек жаңылышпайбыз. Албетте ошондой да дебейсиңби сиз? Себеби ушул жогоруда биз айтып өткөндөй Лидер Азия окуу борборунун комуз кружогу боюнча мугалим болуп дагы эмгектенет. Ушул жааттан сурап өтөлү. Демек, ушул жаатты же болбосо ушул багытты сиздер аталган окуу борборго киргизейин деп турасыздар, демек. Жана ушундай эле мугалими Сезимай болот турбайбы? Буюрса, биздин негизи эле Лидер Азия окуу борборунун курамында жалаң жаштар менен иштешүүнү абдан каалайбыз. Себеби жаштык бул энергия деген сөз бар. Биз жакынкы күндөрдө шахмат, анан комуз ийримдерин да кошо ачалы деп пландап жатабыз. Анткени жайкы эс алууда бардык эле ата-энелер ушул жаатта көп сурашып жатат. Сезимай, мисалы мугалим боло турган болсоң, же болбосо ушул тармакты алып кете турган болсоң, кандай пландар бар? Өзүң окуучуларың мисалы окуу борборго өзүңдөн улуулар келип калса кандай мамиле жасайсың? Же болбосо өзүңдөн кичүүлөргө кантип мамиле жасап, деги эле кандай усулдар менен сабак өтөйүн деп турасың? Себеби биздин эжекебиз 14 гана жашта, эң кызыгы. Бардыгына эле отношение бирдей эле болот. Чоңуна, кичинесине карабай эле. Анан биринчи барганда отургузуп, комузду карматып, үйрөтүп, нотаны үйрөтүп, анан башка күлөргө, жеңил кичинекей күлөргө өтүп, анан сабакты улантып кетебиз. Мага кызык да, ошол комуз үйрөтүп жаткан мезгилде көбүнчө жаштар да келет, улуу муун дагы келет. Көбүнчө кайсы муун тез үйрөнүп кете алат комузду? Көбүнчө айырмасы деле болбойт, адамдын өзүнө карайт.
Мисалы айтып калышат эмеспи, жаш кезиңде колуң жумшак болот дагы, көбүрөөк үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүк болот. Ал эми колуң катып калгандан кийин комузду үйрөнүш кыйын деп айтып калышат. Бунун канчалык деңгээлде чындыгы бар демек? Бул бардыгы эле чын. Колум менен черткенде мына жактар иштебей калат, уже баягы чоң жашы 30дан өтүп калгандан кийин колдор катып калат. Анан ага чейин колдор жакшы иштеп, комузду жакшы чертип үйрөнүшөт. Эң сонун талантыңар өркүндөй берсин. Нургүл эжек, айтсаңыз эми, сиз жогоруда айтып өттүңүз, китептерди чыгарабыз деп. Ушул китептериңизден кененирээк сурап өтөлүчү. Мисалы, көбүнчө кайсы тараптагы китептерди жазасыз, же болбосо ошол ОРТга даярдоо, же ар кандай тесттик суроолорду гана жазасызбы, же кандайдыр бир адабий чыгармаларга дагы басым жасап жибересизби? Рахмат. Негизи улуу ойчулдардын мындай пикири бар да, капастагы булбул эч качан сайрабайт дегенчи. Демек, мен жалпы ушул эфирден пайдаланып мугалимдерге айта кетмекчимин, ар бир идея идеядан жаралат, китеп китептен жаралат. Албетте мен эми кара сөз түрүндөгү же ыр жазуучу эмесмин, бирок ошого карабастан билим берүү тармагында кайсы бир бурчун көтөргөнгө бүткүл дараметимди жумшап жатам да. Бул ошол сынамык тест, өзүм атайын ошол СОМО билим берүү мекемеси деп билимдерди баалоо борбору жалпы республикалык тестирлөөнү 20 жылдан ашуудан бери республикада өткөрүп келет. Ал жака барып атайын мен окудум. Окугандан кийин биз мугалимдер бир топ бир аз алысыраак даярдап, окуучуларды көп убаракерчиликке мындай туш келтирип жатканыбызды байкадым. Анан ал кемчиликтерди эске алып, бир топ сөздүктөрдүн натыйжасында иштеп, ушул сынамык тестибиз жарыкка чыкты. Лидер Азиянын атынан чыкты. Бул түзүүчүсү катары ичин мен иштедим. Андан кийин азын оолак мугалимдерге бир аз да болсо базарлык болсун деп сабактарымдын ушул 7 жыл болду мен мектепте иштегениме. Ошол аралыкта абдан жакшы өткөн сабактардын иштелмелерин чыгардык. Ал эми бул болсо атап тургандай эле орошон ойлор деп. Орошон ойлор. Ооба. Бул жерде мен студенттик күндөрүмөн бери жазган макалаларым топтому бар. Көбүнчө биз мынтип айтабыз да, динде алып караганда идеалдуу деген бул пайгамбарга эле тиешелүү, калгандар эми жөн эле инсандарбыз дейт да. Бирок кайсы бир деңгээлде бизде суктануу, идеал тутуу деген нерселер болуш керек. Ошондо өнүгүү болот, өсүү болот. Бул жерге мен ошол кыргыз тарыхындагы суктанган инсандардын өмүр таржымалдары жөнүндө кеп козгогом. Ал эми бул Айтматовсуз аткан таңдар деп, менин изилдөөм дагы Айтматов, дипломдук ишим дагы Айтматов болгон. Анан Кыргызстандын атынан бүткүл түрктөрдүн, түркологдордун симпозиумуна дагы мен Айтматовдун бир топ чыгармаларын талдап баргам. Ошол Айтматовдун кантип макала жазам деп жүргөн болсо, бүгүн жаш мугалимдер ушул китептен макала жазуунун бир этаптарын үйрөнсө болот. Ал эми бул кыргыз тили жүрөгүм деген китеп. Бизде кыргыз тилинин көтөрүүнүн деңгээлдери бир аз маселе болуп турат мамлекеттик деңгээлде. Ушул китепте кыргыз тили боюнча ой жүгүрткөн акындардын ырларынын топтому бар. Ал эми биздин жаңыдан гана жарыкка чыккан китебибиз бул 5 сандык. Мугалимдерге абдан бир жакшы пайдалуу. Анткени биз мисалы Япония кантип өнүгүп кетти? Алар улуттук идеологияны алдыга тутту. Сингапур, Финляндия кантип өнүктү? Алар бир гана маселеси улуттук идеологияны алдыга тутунуп, ошонун натыйжасында алар саздак өлкөдөн ак лилиялар гүлү, билимдин чордонуна айланып кетти да. Биз дагы ушул 5 сандыкта 5 сандык бар. 5 сандыкта 5 түрдүү суроолор бар. Мисалы сыр сандыкта кыргыздын тарыхынан суроолор берилет, накыл сандыкта макал, акыл сандыкта логикалык, ал эми ыр сандыкта болсо кыргыздын эски кайрыктары бар. Бүгүн жаш муундар биздин мурунку кайрыктарыбызды, ырларды унутуп бара жатат. Ошолордун топтому. Ал эми бил сандыкта кыргыз катары кагазга жазылбаган мыйзамдарыбыз бар. Эмнелер билип жүрүш керек, мына ошолордон суроолор түзүлгөн. Ал эми бул дагы жаңыдан жарыкка чыкты. Биздин 4 жылдык практикабыздын натыйжасында Олимпиадага, Кыргызстан боюнча Олимпиадага даярдоочу атайын китеп жок. Бул алгачкы багыттоочу бир шамчырак сыяктуу китеп болуп калат деген ишеничтемин.
Демек, жаштыгыңызды бекер коротподуңуз. Демек, ушунча көп китепти ушул куракта жазуу менимче чоң ийгилик деп эсептейм. Эжеке, сизге мындайча айтканда ийгиликтерди каалоодон башка деле бир каалообуз жок деп ойлойм. Кийинки бере турган суроо мындай болсун да, мисалы азыркы учурда өлкөбүздө мугалимдерге көбүрөөк басым жасалып, жана аларга көңүл бөлүнүп, мисалы айта турган болсок, маянасы көтөрүлүп дейбизби? Жакшы көңүл бурулуп жатат. Бул деген кубанарлык иш. Жана ошондой эле ушундай дем менен, ушундай өлкөбүз негизи эле сиздерге мындайча айтканда стимул берип жатса, сиздер жаңы окуу жылына кандай пландар менен, күч менен, дымак менен баратасыздар? Жакшы, Кеңешбек Шайназаров деген бир кыргыздын беделдүү жигиттеринин бири, мырзаларынын бири бар. Ал бүткүл Европаны менимче айланып койду окшойт. Жаңы эле Варшавада жүрдү, Польшада жүрдү. Агай ушул Ош чергесинде мургаптык кыргыздардан болот. Тажикстанда, ооба, жаңылышпасам, англис тилинин мугалими, бирок азыр дүйнө кыдырып жүрөт. Агайдын жеке баракчасында мынтип жазып коюптур да: мен улам бийиктеген сайын өзүмдүн базалык билимимдин жок экендигин көрүп абдан бир кээде уялган учурларым көп болот депчи. Базалык билимди түптөө бул мугалимдерде абдан бир мындай мугалимдерге байланыштуу да. Ошондуктан мен көбүнчө ушул жайкы курстарда, мисалы Сингапурда августта деги эле ошо жаңы окуу жылына атайын курстан өтпөгөн мугалим ишке барбайт экен да. Биз да Кыргызстан боюнча мугалимдерге сабак беребиз. Албетте Лидер Азия академиясына келип, биз менен биргеликте жаңы идеялар менен, жаңы методдор менен билим алса болот. Анан мен бул менен дагы бөлүшкүм келип турат. Азыр мисалы мен жакынкы жылдарда эле Ташкентке бардым, баннерди колдонбой калыптыр Ташкенттечи. Бул дагы архаизм болуп баштаптыр да, историзм болупчу. Көбүнчө стеклянный же болбосо бир колго жасалган нерселерди көбүрөөк пайдаланып баштаптыр. Мен дагы ушул жаңы окуу жылында жайкы эс алууда мугалимдерге ушуну сунуштагым келет. Бул кадимки эле боз үй, биздин нукура кийизибизден жасалган. Биз көбүнчө мурда баннерлерди же болбосо ватмандарды колдончубуз да, ал кез келгенде эскирип, жыртылып калчу. Ал эми бул жыртылбайт. Бизден кийинки жаш мугалимдерге дагы бир методикалык жардам болот. Бул боз үйдүн ичин ачсаңыздар, биздин улуттук кийимдердин элеси түшүрүлгөн. Муну биз мына жармаштырып койгонбуз. Эгер бул буклет катары колдонуп, кайсы теманы өтсө, ошол темада атайын сүрөттөрдү көргөзүп, окуучуларга даярдап койсо болот жайкы эс алууда. Ушинскийдин да мындай сөзү бар да: көргөзмөлүк көп нерсеге жеткирет депчи. Демек, бүгүн мурда балдар жөн эле угуп ишенсе, азыр көрүп, кармап анан ишенип калды. Демек, жайкы эс алууда биз менен биргеликте мына ушундай чакан методикалык иштерди даярдаганга чакырамын дейсизби? Жакшы, эң мыкты методуңуз дагы аябай өзгөчө экен. Сезим айга кайрылып өтөлү. Деги эле кимдир бирөөгө билим берүүдө, өзүңдүн билимиңди тартуулоодо сен дагы өзүңдү дайыма өнүктүрүп турушуң керек да. Сен бош убактыңда эмнелер менен алек болосуң? Андан сырткары өзүңдү өнүктүрүп туруу үчүн эмнелер менен алектенесиң? Мен бош убакта өзүм комуздун сырткары гитарада ойнойм. Гитарада. Ошо бош убакта китеп окуйм. Кандай китептерди окуганды жактырасың? Мен көбүнчө литератураны окуйм, литература и психологияда кээде кирип кетет. Келечекте ким болгусу келет, Сезим ай? Келечекте ушул комуздун артынан эле башка өлкөлөргө комузду жеткирип, кыргыздын комуздай комуз немеси бар экенин көрсөтүп, ушундай асыбы бар экенин көрсөтүп, ушу бүт элге көрсөтүп, окуучулар менен чыгып, ошентип жүргүңүз келет. Демек, Нургүл эжекенин өзүнө окшоп эле дагы деле педагог болот экенбиз, жакшы. Эжеке, айтып өтсөңүз, бул Лидер Азия окуу борборунун дагы кандай өзгөчөлүктөрү бар? Биздин жаштарды эмне деп тартат элеңиз? Биздин эң эле артыкчылыгыбыз бул тез окуу. Биз Кыргызстанга биринчилерден болуп, скорочтение деп орусча тез окууну алып келгенбиз. Мисалы, өнүккөн өлкөлөргө карасаңыз, көбүнчө алар тез окуу боюнча мындай алдыга озуп кетишкен да. Ошондуктан дагы мына жалпы республикалык тестирлөөдөгү окуп түшүнүү бөлүгү чет өлкөлөр үчүн абдан жеңил. Биз ушул жаатта өзүбүздүн мактанарлык иштерибиз бар деп айта алам. Анткени мисалы, Чыңгыз Айтматовдун мен өмүр баянын окуп жатып, 15 баракты бир окуйм деп айткан интервьюсун окуп алып,
абдан таң калган элем да, кантип адам 15 барак бир окуйт депчи. Көрсө мунун баары ошол тез окуунун методикасы экен. Мисалы, муундап окуу, биз алгач мектепте муундап окутабыз. Андан кийин шар окуу, андан кийин сүрөткө алып окуу, ушундай фразалап окуу деген түрлөрү бар да. Демек Айтматов чет мамлекетте көп жүргөн үчүн бул методикаларды өздөштүргөн да. Мисалы, Чубак Ажы Жалиловдун деле 2 китепти бир окуйм, кээде бир барактагы маалыматты экинчи барак алмаштыра албайм деп бир баракты кол менен басып турам деген да сөздөрү бар да. Буларды эске алганда биздин мамлекет өнүгүп келе жаткан мамлекет катары эске ала турган болсок, бул тез окууну жада калса бүткүл республика боюнча мындай жайылтууну сунуштайм. Жакшы. Сиздерге келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эжеке, маегибиздин соңунда сиздерге эркин микрофон болсун, Баарына салам жолдоп койсоңуздар болот, же болбосо көрүп жаткан ата-энеңиздер болобу, же балким жакындарыңыздарга салам жолдоп коюңуздар. Мен атама, апама жана Жумакан эжекеме салам жолдойм. Азыр көрүп жатсаңыз салам. Жайкы каникулуңуз жакшы өтсүн деп салам жолдойсуз. Жакшы. Эжеке, сиз үчүн? Мен Нуржигит Кадырбековдун жакшы бир ырын айтып жыйынтыктагым келип турат. Жыргатамда гүлдөтөм эл жеримде деген сындуу канча убада берилди. Өнүгүүнүн өзгөрүлгүс жолу бул а дегенде оңдош керек пейилде. Ар кимибиз пейилибизди түздөп, мамлекетибизге салым кошолу. Мен тааныган жалпы ага эжекелериме, коллективиме, бир туугандарыма, ата-энеме, досторума, окуучуларыма салам жолдойм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Лидер Азия окуу борборунун мугалимдери, же болбосо ал жактагы мындай айтканда кызматкерлер деле Нургүл Тайыр кызы эжеке жана ошондой эле Сезимай Кушпакова болушту. Келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Дагы программабызды урматтуу телекөрүүчүлөр биз алдыга карай улантабыз. Ооба достор, дагы да болсо маалымат берүүнү улантабыз. Билесиздерби, кайык менен дүйнө жүзүн эң алгачкы айланып чыккан бул Лаура Декар деп аталган. Ал 2012 жылы айланма сапарга чыккан мезгилинде 14 жашында гана болгон экен. Ал 16 жашында 518 күндөн кийин сапарын аяктаган. Мына ушундай кайык тууралуу кызыктуу маалымат мына ушулар. Ал эми биздин кийинки түрмөгүбүз бул жөнөкөй жөндө деп аталмакчы. Биздин бөбөктөрүбүздү экран алдына жакын чакырабыз, дагы эң сонун кайыктын жасалуу жолун үйрөнөбүз. Жөнөкөй жөндө түрмөгүбүз сиздер үчүн.